8-класс кыргыз адабияты сабагы. Балдар, биз өткөндө силер менен Курманбек эпосу менен таанышканбыз. Бүгүн Курманбек эпосундагы каармандардын образдарын талдайбыз. Чыгармада бир топ оң жана терс каармандар бар. Эмесе ар бир каарманга токтололу. Эпостун башкы каарманы Курманбек. Курманбек достукту сүйгөн, душманын жек көргөн, өз элин душмандан куткарып, алардын беделин көтөрүүгө бел байлаган кайраттуу баатыр десек болот. Ал душмандарын жалаң кайраттын, туруктуулуктун, адилеттүүлүктүн күчү менен жеңет. Жалгыздыктан, согушка жарактуу тулпар аты жоктугунан жана жолдошторунун жардамы тийбегендиктен согушта жеңилип калат. Курманбек турмушка жакын, чыныгы каарман десек болот. Курманбек чыныгы баатыр, элдин коргоочусу болгон экен. Ошондой эле Курманбекке адамгерчиликтүүлүк, чечкиндүүлүк, чынчылдык, сабырдуулук сыяктуу сапаттар да мүнөздүү. Курманбек атасынын айтканына көнбөстөн аялды өзү тандап алган. Эмесе Курманбектин аялы Канышайдын образына токтололу. Канышай өз тийген жарына чын жүрөктөн берилген, адилеттүү, сезимдүү аял болгон. Ал Курманбектин демине дем, күчүнө күч кошуп турган. Өтө акылман, кайраттуу жубай болгон. Эпостун аягында Курманбектин өлгөнүн угуп, өзүнө өзү кол салат. Эпосто чыныгы достуктун үлгүсү Аккан менен Курманбектин ортосундагы достуктан байкалат. Аккандын образына да токтолуп өтөлү. Аккан Кашкардын ханы болгон. Хан болсо да хандык каары жок. Душманды жек көргөн, өз элин сүйгөн, адамгерчиликти баалаган, достукту, биримдикти алдыга койгон каарман. Ал Курманбек өлгөндөн кийин да анын өчүн алып, баласы Сейитбекти тарбиялайт. Эпос терс каармандардан да кур эмес. Терс каармандар жөнүндө сөз болгондо биз Тейтбекти айтпай кое албайбыз. Тейтбек бул Курманбектин өзүнүн атасы. Атасы болгонуна карабастан, ал керт башынын кызыкчылыгын ойлогон, сараң, өзүмчүл, арсыз, акылы тайыз, дүнүйөкор киши болгон. Ал элдин эркиндигинен, жалгыз баласынын өмүрүнөн да өзүнүн керт башынын жыргалчылыгын артык көрөт. Анда аталык мээрим дегенден такыр эле кабар жок. Муну биз Курманбектин кайгылуу өлүмүнө кейбей ага таба кылып, моокму канганынан ачык көрөбүз. Элди чаап, бүлүнтүп турган калмактарды кектемек турсун, өз сүйгөнүнө үйлөнгөнү үчүн, Телтору атын сураганы үчүн өзүнүн баласы Курманбекти жаман көрөт, кектейт, каргайт. Тейтбектин бул пастык сапаттары Курманбектин өлгөнүн угузганда Телтору атымдын жаны тынган экен, Теңирим жакшы кабар кылган экен деген сөздөрүнөн ачык байкалат. Демек, Курманбек өзү заардуу, чыккынчы адам болгон. Эпос чыккынчыга ит өлүмү ылайык деген пикирди айтат. Ошон үчүн Аккан аны аттын куйругуна байлап, сүйрөтүп өлтүрөт. Тейтбектен сырткары терс каармандарга Экез жана Дөлөндү кошууга болот. Экез, Дөлөн булар коркок, адилетсиз, туруксуз каармандар. Дөлөн көп аскерлери менен жалгыз Курманбектен коркот. Ал Курманбекти өзүнүн чыныгы күчү, баатырдыгы менен жеңген эмес. Тескерисинче, Курманбек аты жок жөө калганда келип сайып өлтүрөт. Балдар, адабият беттериңерди алып чыгып, эпостогу образдарга талдоо жүргүзөлү. Ал үчүн мен силерге бир катар тапшырмаларды берем. Аткарып баштайбыз. Чыгарманын баш каарманы Курманбек кандай сапаттарга ээ? Жазабыз. Экинчи тапшырма. Курманбектин атасы Тейтбектин кайсы сапаттары сага жаккан жок? Сага жакпаган сапаттарын тизмектеп чыгасыңар.
Үчүнчү тапшырма: Курманбектин досу ким жана душманы ким? Акыркы тапшырма: Сенин оюнча бүгүнкү күндө Аккан менен Курманбектикиндей чыныгы достук барбы же жокпу? Бул жерде силер бар же жок деп эле койбостон, ошол өзүңөрдүн жообуңарды дагы далилдеп жазып бересиңер. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.